Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү Алып партиясынан Болот Абдыжаппаров. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын башкы акыйкатчысы омбудсмен Бакыт Аманбаев. Бакыт мырза, биздин студиябызга убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн алгач ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин алгачкы эле сурообуз ушул омбудсмен институтуна байланыштуу болмокчу. Ошо сиз кызматка келгениңизге канча болду жана ушул убакыттын ичинде эмне иштерди аткара алдыңыз? Мен бул кызматка келгенге 1 жыл 3 ай болуп калды. Бул аралыкта мен дайым эле айтып атам, пландуу иш алып бардык. Биздин институт өзгөртүүнүн биринчи этабын бүтүрдүк. Анын алкагында функционалдык структуралык анализ жасалды. Анан бир катар структуралык өзгөртүүлөр жасалды. Талапты күчөтүлдү. Ар бир багыт боюнча балдардын укугун коргоо, аялдардын укугун коргоо, правоохранительный органдар боюнча иштөө бөлүмү, психиатрический службалар менен, жабык жайлар менен жана башка багыттар боюнча приоритеттүү делинген, маанилүү делинген маселелерди, көйгөйлөрдү такталып, ошолор боюнча иш алып барылды. Ошондой эле эл аралык ыкмаларды биздин ишибизге киргизе алдык. Ошентип буюрса жакшы, мына 10 айдын жыйынтыгын чыгардык. 10 айдын жыйынтыгында биз быйылкы жылы 7 атайын доклад даярдадык. Бул омбудсмен институтунун тарыхында болгон эмес. Бул деген сөз көйгөйлүү, ондогон, жүздөгөн адамдардын тагдырына тиешелүү маселелерди, тиешелүү болгон укук бузууларды аныктап, ошол боюнча терең иликтөөлөрдү жүргүзүлүп, илимий подход кылып, терең иликтөөлөрдү жүргүзүп, анын негизинде жергиликтүү эл аралык мыйзамдарды иликтеп, соттук тергөө практикасын иликтеп, анан эмне үчүн мына ушундай укук бузуулар орун алып атат? Эмне үчүн мындай укук бузуулар жыл сайын кайталанып келе берген? Ошону алдын алуунун жолу кандай деген сунуштарды иштеп чыгып, аны атайын доклад түрүндө даярдап туруп жогорку кеңештин кароосуна жөнөттүк. Өзү омбудсмен институту негизи дүйнөдө 100дөн ашуун өлкөдө иш алып барат. Алардын иштөө тартиби дээрлик окшош эле. Бирок тилекке каршы мына ошондой эл аралык ыкмаларды жетишээрлик деңгээлде колдонуп, мына ошону традицияга же болбосо мындай салтка айландырылган эмес да, система болбой калган. Биз ошо иштин баарын системалаштырдык. Андан кийин андан жыйынтык чыгып атат буюрса. Мен айтайын дегеним, маселен бир маселени көтөргөндө бир адамдын укугу же болбосо кандайдыр бир майда чүйдө адамдардын маселелери менен жүрө берсе, ошондой жүрө берип, же болбосо 5 адам пикетке чыкса, ал жерге барып туруп 6-чысы болуп алып кыйкырып, ушундай өзүнө жеке пиар кылган учурлар болгон да. Биз андай кылбай, азыр мына салмактуу, анан кийин эл аралык тажрыйбалардын алкагында маселени көтөргөндө мындай үстүнөн чала көтөрбөй, маселени толук иликтеп, анын негизи себептерин аныктап, ошол эле мезгилде анын чечүүчүн жолдорун кошо сунуштап атабыз да. Бул эл аралык тажрыйба, дүйнөлүк омбудсмендер мына ушундай иштешет. Мына быйылкы жылы буюрса, мына ошол биз иштеп чыккан 7 атайын докладды жогорку кеңештин кароосуна 4-өн жөнөттүк. Мына ошолорду жогорку кеңеш карап, биз иштеп чыккан сунуш пикирлерге көңүл буруп, биз сунуш кылган мыйзамдардын тиешелүү беренелерине өзгөртүү киргизип бере турган болсо, анда биз ондогон, жүздөгөн адамдардын укугунун калыбына келтиргенге биз жетише алабыз да. Жанагы сиз айтпадыңызбы, докладдарды депчи, иликтеп чыктык депчи. Айрым учурда ушу силер иликтеп жарыялаган маалыматтарга каршы пикирлерди айтылып атат. Мисалы, сиз бир убакыт айттыңыз, жана соттордун ставкасы тууралычы, кайсы сот канчага, ошо жогорку сот сиздин баягы айткан баягы цифралардын бардыгы мындай эле жөн эле бир ушак айын кеп сыяктуу кабыл алып, сизди дагы айыпташты да. Ошондой маалыматтарды каяктан аласыңар силер, мисалы ошо соттордун кайсы сот, кайсы прокурор канча? Терең мындай анализ кылып көрсөңүз, бизди айыптай албайт, биздин койгон маселени туура эмес деп айта алышпайт.
Себеби биз эмне деп коюп атабыз? Бизге былтыркы жылы баш аягы 16 миңден ашуун арыз түшкөн. Ошонун 60% тартип коргоо органдарынын дарегине түшкөн. Бул сот органдары, бул прокуратура органдары, бул ички иштер министрлиги тергөө органдары да. Ошонун ичинен дагы көбү отурумдук тергөө абактарында отурган атуулардан жана ошолордун туугандарынан келип түшкөн. Ошондуктан мына ушул маселени биз көйгөйлүү, системалуу түрдө көздешкен укук бузуу деп туруп аныктап, ошонун үстүнөн биз терең иликтөөлөр жүргүздүк. Жана сиз айткан цифралар так Учурда Кыргызстандын тергөө абактарында ондогон эмес жүздөгөн карапайым атуулар отурушат. Муну эч ким тана албайт. Ошону туура эмес деген сотто алып келчи мага. Мына ушул жерге чакырчы. Же телевидениеге чакырчы. Эч ким тана албайт. Бул маселе бул көйгөйлүү маселе. Жогорку сот отурушат. Алар бул маселе боюнча айтышкан жок. Алар мен ушул маселени көтөрүп чыкканда, андан кийин мындай акыйкатчы маселени көтөргөндө ошону чычалашып туруп, кандайдыр башка бир маселеге таңгуулап, жанагы бирөөлөр Сакатаев сыяктууларды коргогон деген бир мындай жалган жалаларды жаап көтөрүп атышпайбы, андай эмес. А биздин көтөргөн маселе боюнча алар эч бир мындай туура эмес деген аргумент келтире алышпайт. Бул маселе жакында парламентте каралат. Себеби көйгөй учурда жүздөгөн адамдар отурушат. Алар эмне үчүн отурушат? Алардын эң негизги себеби маселе териштирилип туруп, сотко көтөрүлүп берилет. А сот көтөрүлүп бергенде ал адамдын тагдыры дээрлик унутулуп калып атат. Алар айлап, жылдап, 2 жылдап, 3 жылдап соттордун качан териштирүү бүтөт, соттук териштирүү, качан соттук чечим чыгарат деп туруп, ден соолугуна ажырап калган учурлар болот. Муну силер билесиңер да. Кандай факттар келип атат? Муну эч ким жокко чыгара албайт бул маселеничи. Бирок айрым учурда омусмен аябай эле аша чаап кетип атат деген дагы баягы мамлекеттик органдар бар да, ошол эле мамлекеттик жана жаза аткаруу кызматын алсак, ошо түрмөлөргө кирип барып эми омусмендин оюна койсок, ошо институттун түрмөнү такыр эле мындай курортко айландырып ийгилери келет деген да сөз. Жок, ал факты болсо айтсын, биз кандай учурда качан ошондой биз аракеттер жасап турабыз. Мисалы баягы омусмен институту барып, укук коргоочулар барып. Биз болсо барганда көбүнчө мындай кылабыз да, өзүбүздүн мыйзамдын чегинде, өзүбүздүн ыйгарым укуктун алкагында, анан мыйзамдын чегинде жазылган гана талаптарды талап кылабыз. Анан ашык өтсөң, алар кыйкырып чыгышат. Бирок ошо жанагы кээ бир учурда такыр эле аша чаап киргизип кеткен фактылар барбы негизи силерде баягы? Андай болбойт. Мисалы кээ бир мисалы ошол эле мамлекеттик баягы жана жаза аткаруу кызматы, ошо жана конвой боюнча департаменттин кызматкерлеринин ошол жанагы соттолгондор укпай көбүнчө ошо омусменге кайрылса эле, ошо омусмен келип эле ички тартип маселесинен бери кийлигишип кеткен учурлар. Буга чейин болгонбу сиз келгенге чейин? Аны билбейм, бирок андай учурларга бизде жол берилбейт. Эгер ошондой учурларга жол берилсе, аларга колунда бир аргумент болуп калат да, биздин дареке сынайда турган. Ошон үчүн биз алга жол бербегенге аракет кылабыз. А сиз ушу ички иштер министрлиги жана башка органдар менен омусмен институту кандай маанайда баягы кызматташат? Мен айтайын дегеним баягы ошо Мелис Турганбаев айтып атпайбы баягы акыйкатчы для меня не авторитет дегендейчи. Эми бул баягы шаат иштеп турганда ошентип айткан. Андан кийин эми бул маселе өттү. Азыр министр болуп келди, жакшы эле иштешип атабыз. Ошо кандай? Себеби анын иштөө тартиби мындай болот да. Биз кандай ыкманы менен киргизип атам? Бул буга чейин болгон эмес. Бул дагы эле дүйнөлүк ыкманын, иштөө ыкманын ыкмаларын киргизип атат. Маселен, биз эмдиги жылга, мына быйылкы жыл өтүп атат, эмдиги жылга иш планыбызды тактап, даанылап уже бүтүрдүк. Анын алкагында ар бир багыт боюнча көйгөйлүү бир 10 маселени алып, мисалы үчүн балдардын укугун коргоо боюнча 10 көйгөйлүү маселе болсо, ошол көйгөйлүү 10дун бирөөсүн алып туруп, ошол боюнча биз мониторинг жүргүзөбүз. Андан кийин маселе тереңиктелет. Көйгөйлөр терең көтөрүлөт, анализделенет. Анын жыйынтыгында атайын доклад жазылат дагы, анан парламенттин кароосуна, коомчулуктун кароосуна көтөрүлүп чыгат. Мына ошондой багыттар боюнча бизде мониторингтер белгиленди эмдиги жылга. Ошонун алкагында
ошонун алкагында биз кайсыл айда кандай иликтөөлөрдү жүргүзөбүз, кандай текшерүүлөрдү жүргүзөбүз, ал кайсы мамлекеттик орган менен чогуу болуш керек, кандай жыйынтык чыгат, ошолордун баардыгы деталына биз жазылды. Аны биз жаңы жылдын алды менен баардык тартип коргоо органдары же болбосо баардык мамлекеттик органдардын жетекчилигине жөнөтүлөт. Мен жекеме жеке да жолугам. Андан кийин биздин мыйзамдын акыйкат жөнүндө мыйзамдын 8-чи беренесине ылайык алар биздин ишмердүүлүгүбүзгө түздөн түз жардам берүүгө милдеттүү. Биздин жасап аткан мониторингке. Ошонун негизинде мына ушундай деңгээлде алар тыгыз байланышабыз да жыйынтыгы дагы чогуу чыгарабыз. Маселени биз көтөргөндө кандайдыр бир жеке адамдын маселесин көтөрбөйбүз да. Ошо Мисалы үчүн сот боюнча көтөргөндө же прокуратура боюнча жеке адамдын жеке личностьга асылбай, ал жерде биз жалпы системадагы укук бузууларды көтөрүп чыгабыз да. Ошону оңдош керек деп. Эгер оңдобой койсо, силерде кандайдыр тартип иреттүү рычагдар барбы? Оңдобой койбогон учурлар дээрлик кездешпейт, бирок кездеше турган болсо дагы рычагдарыбыз бар. Ал кандай? Маселен, кандайдыр мамлекеттик органда бир мыйзам бузулуу орун алды. Ал мыйзам бузулуу ошол мамлекеттик органдын кызматкери тарабынан жасалган. Биз ошону тактап, далилдер менен тактап туруп, ошол мыйзамдын, ошол мамлекеттик органдын жетекчисине көңүл буруу актысын жөнөтөбүз. Бул представление деп коет. Анан ушуну 15 күндүн ичинде мына ошол моундай мыйзам бузулар болгон, мыйзамдын моундай беренеси бузулган, мына далилдер, ушуга чара көрүп коюңуз, бизге жооп берип коюуну өтүнөбүз. Биздин акыйкат жөнүндө мыйзамдын паланчанчы беренесине ылайык деп. Аналар бизге сөз түрү жооп бергенге милдеттүү. Эгерде жооп бербей койсо, анда бизде дагы бир мыйзам бар. Кылмыш жаза кодексинде дагы көрсөтүлгөн. Мамлекеттик органдар акыйкатчынын жасаган аткарбай койсо, кылмыш жоопкерчиликке тартылат деп. Жана сиз жогоруда айтып кетпеңиз баягы чоң докладдарды жалпылай алып атасыз. Ушундай жалпылап алганда мындай жеке адамдардын баягы арыз муңуна көңүл бөлүнбөй калбайбы? Жок, бул деген чоң иштер менен алек болуп кетсин. Бизде негизи дүйнөлүк стандартта 3 багытта иш алып барылат да. Биринчиси арыз даттануулар менен иштөө. Бул реактивдүү компонент деп коет. Ар бир адамдардын арыздары, кандай арыздар менен келип атат көбүнчө. Биздин ыйгарым укукка киреби кирбейби деген анализ болот. Бул багытта бизде жөнгө салынды. Биз келгенден бери, мен келгенден бери жөнгө салынды, тартипке салынды. Буга чейин мындай хаотично башаламандык болгон. Маселен, мындай анализдеп, системалуу укук бузуу экен бул көйгөйлүү маселе экен деп өзүнчө бөлүп алып туруп, ошондой фактылардын баардыгын бир топко бөлүп, бир өңчөй фактыларды. Аны ошонун акырына чейин чыгарып, анан кийин атайын тагдырлар менен кошоп, мисалдар менен чыгарып, анан ошолу жоюунун жолдорун иштеп чыккан учурлар дээрлик болгон эмес, жасалган эмес. Биз реактивдүү компонентти дагы мына арыз даттануулар менен иштөө бөлүмүндө дагы башкача жолго салдык. Маселен, мыйзамсыз кызматтан кеткен атоолор, бул боюнча баардыгы дээрлик окшош. Баардыгын бир адам карайт. Эмне үчүн мыйзамсыз кетип атат? Анын укугун кантип калыбына келтирип болсо, быйылкы жылы канча арыз түштү? Көрдүңбү? Ошолордун баардыгын бир өңчөй арыздарды топтоп туруп, анын акырында сунуш пикирлештирип чыгат. Ушул сыяктуу экстрадиция боюнча, ушул сыяктуу мисалы үчүн башка мамлекеттик органдардын игнорирование, воспрепятствиялар боюнча, же болбосо башка укук бузуулар боюнча, мына чек адамдардыкы ошондой каралат да. Андан кийин бул жерде иште дагы бир кемчиликтер болгон. Ал бизде мына эки адам талашып келсе дагы киреше беришкен учурлар болгон да. Маселен, эки Асан менен Үсөн талашып келсе, ортосунда чыр болуп, биз андай маселеге кийлигише албайбыз. Тилекке каршы буга чейин ошондой учурлар да болуп көзөшүп келген. Муну дүйнөлүк омбудсмендердин тарыхында алар карашпайт мындай арыздарды. Аны тиешелүү мамлекеттик органдардын дарегине жөнөтөт. Качан мыйзам бузулган, кайсы жерде бузулган, эмне үчүн бузулгандыгын тергөө амалдарын жүргүзүп туруп такташ керек. Жана жумушта мыйзамсыз кетирүү деп атпайсызбы? Ал негизи профсоюздун милдети да. Жок, бул учурда мындай да.
профсоюздун милдети, анан кийин профсоюзга кайрылат, профсоюздан жыйынтык чыкпаганда сотко кайрылат, соттон утат, андан кийин экинчи инстанциядан учат, үчүнчү инстанциядан утканда дагы калыбына келтирбей коет, анан айла жок демизге келет. Ушундай учурлар болот да. Сиз ушу баягы чет элдик уюмдар менен көп иштешесиз да. Ошо жана МПОлор менен, бейөкмөт уюмдар менен. Жакында эле ошол жана ошо бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн баягы катуу көзөмөлгө алуу боюнча андан да ашып жана ошо бейөкмөт уюмдарды, МПОлорду баягы чет өлкөнүн тыңчылары катары кабыл алуу боюнча дагы жогорку кеңеште сөздөр айтылып атат да. Ошол канчалык деңгээлде сиз кошуласыз анан? Болот. Демократияны колдойсуңбу? Өзүң колдойсуң, а? Парламенттик системаны колдойсуңбу? Колдойсуң, а? Демек, парламентаризмдин, демократиянын негизи бул жарандык коом. Жарандык активисттер. Себеби алар коомчулуктун көйгөйүн көтөрүп чыгышат. Алар бир системалуу укук бузууларды айтып чыгышат. Эгерде жарандык коом күчтүү болсо, ал кайсыл бир мамлекеттик органдардын таза иштесине өргө түшөт. Себеби дайыма алардын кетирген кемчиликтерин көзүнө сай көрсөтүп турат. Бул демократиялык башкарууларга, парламенттик башкаруу, мамлекеттик башкарууда өлкөлөргө мүнөздүү нерсе. Эгерде жеке адам башкарып турса, бир үй бүлө башкарып турса, мындай адамдар жок болот. Жарандык коом активдүүлүгү, жудеерлик жок болот. Өзүң билесиң да. Алар дээрлик сынайтылбайт. Мамлекеттик органдар каалаганын жасайт. Мамлекеттик машина бир адамдын же бир үй бүлөнүн кызылчын иштейт. Биз мына ушундай мезгилде баштан өткөргөнбүз. Ал эми жарандык коомдор, сиздин берген сурооңузга жооп. Жарандык коомдордун мына Кыргызстандын Борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы деп аталышына кимдин ролу күчтүү? Бардык жарандардын, ошонун ичинде жарандык коомдун ролу күчтүү. Ошондуктан мен бул мыйзамдын кабыл алынышына каршымын. Эми ошо жана омбудсмендин бюджети тууралуу дагы бир маселе көтөрүлдү эле. Сиз бир массалык маалымат каражаттарына ошо дааратканасына баягы чет өлкөдөн же башка жактан бир сыйлуу коноктор келип калса киргизгенден уяламын дедиңиз эле. Ошо бюджет каяктан келет, анан баягы ошонун канчалык деңгээлде камсыз болгонсуңар? Түзүбүл талапты күчөткөн сайын, кызматкерлерге талапты канчалык күчөткөн сайын, ошончолук аларга шарт түзүп беришиң керек да. Тилекке каршы мен талапты күчөтүп атам, реформанын биринчи этабын бүтүрүп атам, ишти натыйжалуу кылганга аракет кылып атам. Бирок биздин кызматкерлерге көрүлгөн шарт абдан начар, мышыгыйларлык абалда. Муну мен бардык мамлекеттик органдарга айтып келем, тилекке каршы чечилбей келет. Биздин кызматкерлер өкмөттүн өкүлдөрүнүн дагы төмөн алат. Ошондой мындан сырткары Конституциянын 7-чи главасында так дана жазылган. Белгилүү бир мамлекеттик органдар деп, конституциялык органдар деп. Аларга шайлоо комиссиясы, жогорку сот, прокуратура, анан кийин эсептөө палатасы киргизген. Ошонун ичинде акыйкатчы институту бар. Ошонун акыркы беренесине так жазылган. Анда мына ушул аттары аталган мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү атайын мыйзам менен көзөмөлдөнөт деп. Ошол мыйзамга таянып туруп, мен жогоруда санаган мамлекеттик органдар бардыгы көтөрүп алышкан айлыктары. Алардык абдан жогору. Ошол эле мезгилде карап көрүңүз, акыйкатчы институту ким менен иштейт? Акыйкатчы институту рецидивисттер менен иштейт. Бир эмес, 2 жолу, 3 жолу, 5 жолу адам өлтүргөндөр менен иштейт. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери күнү түнү иш алып барышат. Кайсы жерде кыйноо фактылары болсо, пытка болсо, күнү түнү бизде горячий линия иштейт. Акыйкатчы институту учук оорулар менен, туберкулоз оорулары менен ооругандар менен барып кармашат. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери псих больницанын кызматкерлери адамдар менен иштейт. Ошол жайларда адамдар менен оор условияда, оор шарттарда иш алып барышат. Бирок тийишелүү шарттар жок. Муну тилекке каршы буга чейинки омбудсмендер көтөргөн эмес. Ар кандай себептер менен. Мен жетекчи катары бул маселени көтөрүшүм керек. Мен бул жерде өзүмдүн айлыгымды көтөр дегенден алысмын. Мен кызматкерлердин айлыгын көтөрүп берилди. Ошол жерге шарт түзүп берилди деп атам. Анткени себеби адам укугу бул ар бир мамлекеттеги эң маанилүү маселелердин бири.
Эгерде өлкөдө бир 10 маселе болсо, ошонун бирөө 10 маселе болсо, ошонун бирөө адам укугу болсо, ошол биринчи орунда турат да. Себеби өлкөнүн канчалык деңгээлде өнүккөндүгүн ал өлкөдөгү адам укуктарынын канчалык деңгээлде сакталгандыгы менен бааланат. Дүйнөлүк тажрыйбада ушундай да. Ошондуктан мына ушул үмүттөн алып туруп мен талап кылып келем. Буюрса бул маселе да чечилет. Ушу сиздин талаптарыңыз, жанагындай баягы каршы чыгууларыңыз, жанагындай бир агымга каршы мурдадан бери баягы сиз өзүңүз айткандай бир агым менен эле кете берген институт болуп калды эле акыркы жылдары. Сиз ошо агымга каршы мындай канча андай жаман бирөөнүн куйругун басып алган же мындай бир чоң адамдарга жаман көрүнгөн учурларыңыз болуппу? Эми өзүң көрүп атпайсыңарбы ал маселени? Ошо тууралуу кичине ал боюнча өзүңөр көрүп атпайсыңар. Бирок менин негизги милдетим акыйкатчы институтун чыныгы институтка айландыруу. Демек ошо сиздин эжеңиз Урмат Аманбаевага козголгон кылмыш иши дагы ошо сиздин ишмердүүлүгүңүзгө байланыштуу деген сөз канчалык деңгээлде чындык? Эми түздөн түз байланыштуу деп айткандан алысмын, бирок менин колумда фактылар бар да. Өзүңүздөр билесиздер, биринчи келген күндөн баштап эле мен карапайым адамдардын укуктарын коргоо, жеткиликтүү коргоо максатында биз тартип коргоо органдарын, алардын ишмердүүлүгүн текшерип, анализ кылып келебиз. Менин колума башкы прокурордун мыйзамсыз чыгарган токтому түшкөн. Ал токтом бул мыйзамсыз экен деп туруп, мен сотко бергенмин. Райондук соттон утканмын, биринчи маалымат жыйын өткөргөнмүн, райондук соттон утканмын, шаардык соттон утканмын. Эгерде далилдене турган болсо, анда башкы прокурор кылмыш жаза кодексинин 323-бирнеси боюнча жоопко тартылышы керек болчу. Бирок бул маселе токтотулуп калган. Мындай факты бар. Бирок мен айтпайм, ушул айтыштан алысмын, ушул маселе боюнча эжеме кылмыш ишин козгоду деп. Себеби ал ар бир мамлекеттик органдын дагы өзүнүн мыйзамы бар. Ошонун алкагында өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөнгө ала милдеттүү. Неме кылмыш иши, ошо Урмат Аманбаев козголгон кылмыш иши менен сиз өзүңүз таанышып чыктыңыз да? Азыр тергөө жүрүп жатат. Азыр тергөө жүрүп жатат. Жок, жана жакында эле ошо өзүн өзү асып алган ошо Ош шаардык кургагычылыкка каршы борборунун директору Байсаловдун өлүмү тууралуу эмне деп айта аласыз? Эгер биз бул тууралуу кеп кылбасак, кичине элдер дагы. Бул маселеде адвокаттын билдирүүсү чыкпадыбы? Ошол Байсаловду ушундай акыбалга жеткирген деп мен ошого кошулам. Кимдер жеткизген сине? Эми ошол билдирүүдө турбайбы? Ошону окусаңар. Бакыт мырза биздин студиябызга келип, ушунча убактыңызды бөлүп, ачык сөзүңүздү, ошо кызыктуу маек бергениңиз үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү болду. Жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.